2020 жыл Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповдун жарлыгынын негизинде аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялангандыгына байланыштуу Алай районунда жыл башынан атайын иш пландар түзүлүп, бир топ алгылыктуу иш-аракеттер башталды. Атап айтсак, Гүлчү айыл өкмөтүнүн борборунда 60 орунду бала бакча толук капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, ушул жылдын 10 март күнү толук бүткөрүлүп, заманбап шарттары менен жасалгаланып, пайдаланууга берилди. Ошондой эле балдарды колдоо жылына карата балдар эс алуучу аянтчаларды, парктардагы балдарга түзүлгөн бассейндерди жана балдар ойночу жайларда тиешелүү шарттары түзүлдү. Тилекке каршы бүткүл дүйнө жүзүндөгү жана анын ичинде республикабыздын аймагында болуп жаткан таажы илдетинин кесепетинен 2 ай бир аз өлкөбүздөгү өзгөчө кырдаал мезгилине байланыштуу иштерибиз токтоп калды. Бирок элибиздин ушул кырдаалды туура түшүнүп, санитардык карантиндик эрежелерди туура сактап, бул илдеттен дагы арылып жеңилдетип кетебиз деген ойдобуз. Ал эми 2020 жылдын 1 майынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде 3 этап менен иштер жандана баштады. Азыркы учурда Алай районунда ушул таажы илдетин туура түшүнүү менен кабыл алып, бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатат. Айта кетсек, республикалык бюджеттин эсебинен Коңурдөбө айыл өкмөтүндө 90 орунду бала бакча бүткөрүлүп, ишке берилүү алдында турса, ал эми жергиликтүү бюджеттин эсебинен Корул айыл өкмөтүндө 90 орунду бала бакчанын бүтүшү күтүлүүдө. Будалык айыл өкмөтүндө заманбап балдар бакчасы жана Алай айыл өкмөтүнө караштуу Терек айылында 60 орунду балдар бакчалары ушул жылдын июнь айында ишке кирүү алдында турат. Президентибиз Сооронбай Жээнбековдун ушул 2020 жылы аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында мына биздин айыл өкмөтүндө жергиликтүү бюджеттен 60 орунду балдар бакчасы курулуп атат. Бул балдар бакчанын куруунун демилгесин райондук жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы ошо биздин жергиликтүү бюджетте эң биринчи ölçүктө ушу балдарды бакча менен камсыз кылуу максатында 80-90% бүтүп калды. Кудай кааласа, мына июнь айларынын аягында, июлдардын башталышында пайдаланууга беребиз деп ниет кылып атабыз. Ушу мындан ары дагы ошо президенттин жарлыгын аткаруу максатында ушу балдарды камсыз кылабыз. Учурда жалпы район боюнча 5 бала бакчанын курулуш иштери аяктады. Ага 300 бала бакчага тартылып, анда бакчага тиешелүү толук шарттар түзүлдү. Андан сырткары 1 июнь балдарды коргоо күнүнө карата даярдыктар көрүлүп, парктардагы балдар эс алуу аянтчалары толук оңдоп түзүүдөн өткөрүлдү. Мындан сырткары башка тармактарда да иштер өз деңгээлинде аткарылууда. Жаңы Алай айыл өкмөтүндөгү Ашимов, Үчтөбө айыл өкмөтүндөгү Жумабаев атындагы орто мектептеринин курулуш иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Корул, Үчтөбө жана Сары Таш айыл өкмөттөрүндө калкты ичимдүү таза суу менен камсыз кылуу максатында курулуш иштери мамлекет тарабынан каржыланып, алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө.